Bizde tarихта Сахил Тастари деген алым өткен. Ушул кишинин дагы кошунасы бар экен. Бирок кошунасы башка динде экен, отпарасы экен. Анан ал эмне кылыптыр? Жанакы азыркы тил менен канализация деп коелу. Ошо канализациясын дарылканасынан чыкканды бул алымдын бир үйүнүн бурчуна буруп коюптур да. Ал жактан чыккан канализация монун үйүнө кирет экен. Имам Тастари кечинде түндө чыгат экен дагы ошонун баарын тазалап коет экен. Кошунасына эч бир сөз айтпайт экен. Жанакы балдарына да билдирбейт экен да. Өзү эле чыгып түндө жакшы тазалап коет экен. Ушинтип күндөр, айлар, керек болсо жылдар өттү дейт. Анан бир күн Имам Тастари аябай катуу ооруп калыптыр. Катуу ооруп калганда жанакы билип кошунасы анан зияратка кириптир. Зияратка кирип сүйлөшүп отуруп, о имам дептир, мен сага ушунча жыл ушундай зыянат кылдым, балки бул атайлап кылгандыр. Бир да сөз айтпадың. Эми өлүм төшөгүндө жаткандай болуп калыпсың. Бирок сен өлүп кетсең, балдарың бул нерсеге чыдабайт. Балдарың мага каршы чыгышы мүмкүн, сотко бериши мүмкүн, бул нерсени токтотот. Бирок менин бир эле ошо таң калганым, ушунча жыл чыдап, өзүңдүн чыныгы мусулманчылыгыңды, чыныгы алымдыгыңды сактагандыгың үчүн келе колуңду карбап туруп, мен шахада келмесин айта коеюн деген экен да. Айта коеюн деп, мына ошол исламга келди дейт, шахаданы айтты, мусулман болду. Анан бир канча күндөрдөн кийин Имам Тастари бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Мына өзүнүн жакшы кулк мүнөзү бир да сөз айткан жок дейт да. Бир да сөз айткан эмес дейт. Бирок ошол немелерине чыдап. Мындай окуя пайгамбарыбызга да болгон. Пайгамбарыбыздын үйүнө таштандыларды, кандай нерселерди таштап койсо дагы, акырындап пайгамбарыбыз эмне кылган? Жыйнап, тазалап кое берген. Мына ушундай окуялар бизде чындыгында баягы пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн сураганда, жер бетинде басып жүргөн Куран эле деп Айшени сыпаттаган экен да. Мына ошондон кээде биздин сөз эмес, кыймыл аракетибиз дагы өзүнчө бир чоң даават болушу мүмкүн да. Өзүнчө чоң бир үгүт насаат, өзүнчө бир бул жакшы адамдын бир багыт алганга түрткү болушуна өтө себебин тийгизет. Мисалы бир киши, бир өзү имам экен, араб мамлекетинен Европага көчүп барып, ошол жерде отуруп ташып, эми мусулмандар аз болот. Анан дайыма жумушка барганда бир эле автобус менен барат экен, дайыма ошол бир эле шофёрго туш келет экен да. Анан бунун мусулман экендигин, имам жакшы жолдо жүргөндүгүн билип туруп, бир күн ушул мусулманды сынайынчы дептир да, бул не кылат деп, жанагы берген сдачаны ашыкча берип коет экен. Анан тиги чөнтөгүнө салып, бир аздан кийин караса, ашыкча берип койгон, эмне кылсам деп, эми нафс ойноп кетиптир да. Берсемби, кайтарсам кайтарам. Бирок аялдамага жеткенге чейин сдачасын кайтарып берип коюптур. Сен акча берип коюпсуң, мындай болуп калыптыр, кайтарганда тиги шофёр айтып атат дейт да. Мен сенин мусулман экендигиңди билем. Ошол жерде иштегениңди дагы билем. Бирок мусулман, чыныгы мусулман кандай болот экен, бир сени сынайын дедим эле дептир да. Ошондо ушул киши өзү айтып атат. Ошентип айтканда эки бутум титиреп, бутумда тура албай калдым дейт да. Чындыгында мен өзүмдүн динимди болбогон тыйын үчүн динимди, өзүмдүн ишенимди сатып берейин деген экенмин. Бирок дагы Кудайга шүгүр, мына ошол мусулманчылыгымды сактап, мына ошол ишке душар болбодум деп, мына өзү да эскерүүлөрүндө айтат. Мына ошондуктан биз мусулман адам эң негизгиси ниетин туура кылыш керек. Ар бир сөзү, ар бир кыймыл аракетине Кудай буйрса жакшы сооптор келе берет. Бирок эң негизгиси эмне болуш керек? Ыхлас менен болуш керек, туура ниет менен болуш керек.